Эркин Токойдун карчкырындай болуп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Не үчүн бандиттер бай жашаш керек тагын, жөнөкөй пешене тери менен жүргөн адам кедей жашаш керек. Мындан ары андай болбойт. Биз ушундай адамдарды жок кылмайынча коомдун жакшылыкка барбайбыз. Ушундай адамдарды коомдон жок кылышыбыз керек. Целенаправленно, максаттуу түрдө. Баягы шакалдарды бирден терип туруп тырс деп атып атат го. Кудда ошондой кылабыз. Мыйзам менен атабыз биз аларды. Чекеден атабыз ар бир коррупционерди. Коррупциялык схемалар атай түзгөндөр бар. Ошо схемалар баарын сындырабыз. Сен ойлобогула. Булар дагы эптеп эле бийликке жетип алышты. Анан ушул эптеп эле башкаларга окшоп бийликти кичине бир 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга отуруп анан кетишет деп. Андай болбойт. Биз убактыбыз текке кетиргибиз келбейт. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Kızıma жардам берүүңүздөрдү суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Мен Садырдын түрмөдө отурганына өтө өкүнөм. Жана анын чыгышы үчүн кайсыл аракетти болсо да жасаганга даярмын. Ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Жардам учуруп туруп ошондой билинет. Башка кайгы түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө ошондой билинет. Ким дос эмес. Садыр Жапаров боюнча ушу сөз козгогондо бул менин саясаттагы эң чоң жүрөгү оорум да. Чыныгы дос, мына машаалла, мына досумдун ийгилиги, менин ийгилигим. Менде болбосо да досумда болсун деген. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жолу суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чай бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранам. Кыйынчылыгыңа кайгырган, сени дайыма сурап турган, кемчилигиңди жашырып турган. Мына ушуну дос деп айтат. Садырга боштондук туугандар! Боштондук! Садырга боштондук! Дос дедиңби? Жүрөгүңдөн дос бол. Чыныгы дос бол. Биздин негизги партиябыздын программаларынын бири Садыр Жапаровду мыйзамдын чегинде чыгарууга, аны актап, мамлекеттик кызматка алып келүүгө, жана аны элге кызмат кылдырууга милдеттүүбүз деп билебиз туган. Саңа жакшы күмөн кылган болсун чыныгы дос. Чыныгы дос ким? Сизге жакшылык каалаган, сиздин ийгилигиңизди көрө алган. Бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досум таштап кете албадым. Бүгүнкү күнгө чейин Садырда коркунуч бар. Себеби Садыр тордун нарагында булардын колунда турат моментип. Мыкчып кармап турушат. Ошо колдорун сындырып туруп биз алып чыгышыбыз керек да. Сындырып туруп алып чыгышыбыз керек. Менин эң негизги максатым болгон Садырды чыгарып алам деген. Бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз.
ал жака бер жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып же эл дем алып атат мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. Биздин министрлерден айрыкча көлдө шорта кийип алып күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду, урматтуу министрлер. Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жатканын көрбөйм. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Дем алгыла, үйүңөрдө дем алгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. Отпуска деген бизде болбойт. Мисалы айтып коеюн эми, себеби деген кандай иш кылганда да биз өзүбүздү мисал кылып, өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Жөн эле сөз менен сүйлөп койбостон. Мына мисалы мен айтайын, бүгүн эртең менен мен саат 5тен бери жумуштамын. Министрлер саат 8:30-9-да жумуш башталып келесиңер. Андай болбош керек. Министрлердин бардыгы саат 6-дан баштап жумушта болушуңар керек эртең менен. Пробканы создавать этип, элдер бардыгы саат 8:30-9-да жумушка чыкканда силер дагы көчөгө чыкпастан, эртең менен саат 6-6:30-да жумушта болушуңар керек. Мен 2-3 күн мурун ошо кыдырып жүрүп мен түшүндүм да, ушул райондо болобу, айыл өкмөттөрдө болобу, жергиликтүү калктын проблемалары, арыз муңу айыл өкмөттүн, акимдин, анан губернатордун эле деңгээлинде чечиле турган маселелер экен. Ошону эске алып тапшырма бердим, азыр иштеп чыгып атышат графигин. Май майрамдарынан кийин 10 майдан баштап 1 ай бою облустун жетекчилери, райондун жетекчилери, ар бири шаарлардын жетекчилери айыл өкмөттөргө барып 3 сааттан кем эмес ар бир айыл өкмөттө элдин арыз муңун угат. Ушундай маселелерди угат да чечет. Ошондо бүт МЧСти да кошкула да, МЧС бардык жетекчилер болсун, облустук деңгээлдеги. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына үлүш жер маселеси да. Бул аты жөнүңүздү айтыңыз. Атым Уланбек, фамилиям Жалилов, Ош шаарында туулганмын, Ош шаарынын тургунумун. Маселе Ош шаарында, шаардын ортосунда 5 микрорайондун ичинде калып кеткен 79 гектар жер бар. Бул деген шаардын ичиндеги бүт коммуникацияга тиешеси бар жер. Бул жер бүгүнкү күндө талашта турат. Мына шаардыктар билет, Осмонов көчөсүнөн Темирязева көчөсүнө чыккан Актилеке микрорайонуна барган Запныйдан 2 беттеги жер. Билесиздер да тургундар. Ушул жерге Темирязева көчөсүнө былтыры мурунку мэрия жетекчилиги тарабынан жол кеңейтүү деп жер алышкан. Жер алганда биз ошол жердин өкүлдөрү, элдери, жеке менчик үлүш жердин ээлери жер бергенбиз. Бирок ошонун бардыгын бизди ыраазы кылбай, мыйзамсыз тартып алып коюшту. Жолду салып коюшту. Ош шаарынын мурунку мэрия жетекчилиги. Ошо 70 гектардын канча жерине жол түшүп калды? Аны ошол өздөрү тиешелүү адистер билет. Ал жерде канча кишинин жери? Сиздики элеби же башка? 1300 адамдан ашык 10 сотиктен тийген 70 гектар жер 1300 адамга тиешелүү. Түшүнүктүү. Анда мындай кылышыбыз керек да, муну Жанар мырза. Жеке менчиктерди жөн эле тартып алып койгонго болбойт. Жеке менчик кол тийгизбөз негизи. Мейли жер болобу, мүлк болобу, мал жан болобу. Анда бул канча жолго деген немеси түшүп калды экен, баягы. Канча гектарына жол түшүп калды экен, эсептеп чыккыла дагы компенсация кылып, булар менен баягы мировой менен, тынчтык келишими менен чечишиңиздер керек. Башка жерден жер берип, эгерде кимдерге эме болуп кала турган болсо. Эгерде шаарда жер жок болсо, анда биз башка жакынкы айыл өкмөттөрдүн ФПС жеринен берсек да болот. Алмаштырып берсек болот да, өкмөттүн токтому менен чыгарып туруп. Анан ал эгерде шаардын ортосунда калган жер болсо, ал жерди анда бир жолу эле баарыныкын алмаштырып беришибиз керек, алмаштырып алышыбыз керек да, ал жерге ГИК аркылуу элге баягы үй жокторго үй куруп беришибиз керек. Мен азыр билбейм кандай жер экенин, мен көрө кетейинчи аны бүгүн эртеңдерде. Бергиле микрофону биринчи. Былтыры ошол мыйзамсыздык иш боюнча сизге кат жөнөткөнбүз. Мурунку УКМК жетекчилиги Камчыбек Кыдыршаевичке, Ош шаардык прокуратура башкармалыгы Бакытбек Өмүрбековичке, мына жерде 9 барактан турган элдин колу. Бирөө дагы бир өкүл
өкүл ошол жерге басып барып мыйзамсыз салынып аткан жолду контроль кылган жок. Эл менен эсептешкен жок. Чогулуштарда видео фиксация бүт запистерибиз бар. Ошону сизден сураныч. Мыйзам жолунда эл ишейлерин разы кылып, биз элдер каршы эмеспиз, бере турганча жерди беребиз деп уже бердик, жол салынды. Былтыр сиз Терешкова мектепте ачылышка келгениңизде ошол мыйзамсыз жолдон алып өтүшкөн сизди. Мен өзүм жол тосуп чуркап чыкканга чыгайын деген да бир ойлорум келген эле, бирок ондой кылбадым. Мыйзам менен кетип бара жатабыз мына ушул эл өкүлдөрү. Ошол арыз бүгүнкү күнгө чейин каралбай турат. Сураныч биздин жер үлүш ээлерине суранган компенсациясын берип, жерди берели. Биз 20% эмес 50%тен ашык жерди берип атабыз. Ошонун мына жерде мэрия бекиткен трансформацияга постановление чыгарып коюшкан. Ошонун негизинде бизге компенсациясын берип, биз элге да берели, эл разы болсун, жер разы болсун деп сунушка келдим эле. Сиз Болду, мен азыр жазып алдым. Рахмат чоң. Бул чогулуштан кийин тиешелүүлөрдү, мэрди баштаган тиешелүү адамдарды, мамлекеттик кызматкерлерди өзүмө чогултам, анан чечебиз муну.